إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtovlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salamı, Allah'ın rahmatı, Allah'ın berekesi olsun. Allah subhanahu wa ta'ala mına uşul күндөрдүн эң улугу болгон жума күнүбүздү бардыгыбызга куттуу берекелүү кылып, кылынган жакшы максат тилектерди Кудай Таала жалпыбыздан кабыл кылган болсун. Негизги темага кириштен мурда мына ушул жума күнүнүн фазилети тууралуу кыскача бир эки хадиске токтолуп өтөлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринде айтат: "Факала ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا فأنصت ولم يلغو كان له من الأجر بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Qaysi bir insan mına uşul cuma gününde özü juundu. Cuma gününde uyunda uy bülösünü, bala çakasını dagın mına uşul juunuşka majbur kıldı. Taktap aytkanda juun turdu, mına uşul sünnetте. Andan keyin mına uşul juunu amalını dagın erte kıldı. Erte turup juunup, andan keyin mına uşul meçitke erte geldi. Jana ошондой эле vadana minel imam, imamga жақын жерде олтурду. Imamga жақын жерде олтуруп туруп, ошол жерде лағыв деп коет. Лағыв деп туруп, мына ушундай бир керексиз, пайдасыз нерселер менен алектенбестен, балким имамды кунт коюп угуп олтурду. Мына ошол инсанга басып келип аткан кадамынын ар бир кадамына 1 жылдык орозо, 1 жылдык намаздын соогун жазылат деди. Мына ошол жума күнү эрте менен жуунас, эртелетес, эрте келес, бекерчи жанагындай пайдасыз нерселер менен алектенбейс, имамга жакын олтурас, анан мына ошол жерде имамды угуп олтурас, мына ошол нерсеге басып келип аткан ар бир кадамына 1 жылдык орозо, 1 жылдык намаздын соогун жазылат деди. Башка bir риваятта Аби Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадис, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лам татла'и ш-шамс ва лам тагриб ала يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة في الأرض إلا وهي تفزع اليوم الجمعة إلا ثقلين." Күн чыкпайт, жана күн батпайт, жума күндөн абзелирак күнгө дейт. O дегени күн чыккан, күн баткан күндөрдүн эң жакшысы бул жума күнү дейт. Ар бир жандык мына ошол жума күнү чочуп турат экен, коркуп турат экен. Бирок аны инсан менен жин билбейт экен. İnsan menen jinden başka büt bardık, jandık cuma günü korkup çoşup durат. Emne üçün? Kıyamatın bolusu dağı cuma günü ken. Oşol sebepten. Andan keyin ve ala kulli babin min abwabil masajid malakan yaktubanin nas al-awwal fal-awwal. Cuma gününde deyt. Cuma mescidine kireverиш yerde iki perişte turat eken. Al iki perişte mına oşol cuma namazına kelgen insandardı жазып турат eken. Kim birinci geldi, kim ikinci geldi? İrettep tartipke salıp özünün kagazına, özünün divanına жазып турат экен. Karojilin qarraba budna ve karojilin qarraba shatan ve karojilin qarraba tayran ve karojilin qarraba bidatan. Fa iza qa'ada al-imam tuyatis suh. Ol жазып атканда дагы ушундай жасат, жөн эле сиз де очеретиңиз менен гана жазып койбостон, баланчадан birinci geldi деп элем. Баланчиев түкүнчү birinci geldi, бул адам töönü kurbançılık kılgandın soğunu aldı. Balançıyev tüküncü ikinci geldi. Bu adam bir uydu kurbançılık kılgandın soğunu aldı. Dağın balançı adam mınançancı geldi. Bu adam koydu kurbançılık kılgandın soğunu aldı. Balançı adam mınançancı oşirette geldi. Bu adamga toğuktu kurbançılık kılgandın soğunu aldı. Dağın bir ösü mınançancı oşirette geldi. Al adam жоқ degende tukumduğun kurbançılık kılgandın soğunu aldı. Mına oşenti olturup sizdin cumaga kança erте келсеңiz ошончо чоң соо. Канча кеч келсеңiz соо ошончолук азайып бара берет. Андан кийин имам чыгып кутбаны баштаган мезгилде жанагы амал дептер баягы эки периште жазып аткан тетрадь өчүп жабылат экен ошон менен. Бул андан кийинкилерге жанагы соопторду жазып бербейт экен. Ошон үчүн имам кутбага чыгыштан алдын эртерээк жумага келсек, эртерээк олтурсак, эртерээк мына ушул жерде жума намазын күтсөк, бул дагы чоң сооптордон. İnsan al namazdagı turgandın soğubun alat, kaçan
намазды күтіп аткан болса дейді. Bir жерге келіп намазды эле күтіп аткан болса, намаз окугандай эле соо болот дейт. Ошон үчүн жума намазына эртерээк келип, мына ошол жерде имамды күтүп, мына ошол жерде кичине Кудайга зикир кылып олтурсак, бул дагы чоң жакшы амалдардын бири. Анан дагы мына жерде азанчыларга дагы бир тапшырма катары айтып коелу. Мына ушул эртерээк жума мечитин ачыңыздар. Жана 11-лерге жетпей келип калсак, жума мечити жабык экен. Мына жерде себеби эрте келген адамдар бар да, мүмкүн кээ бир аксакалдар саат 9-да келем деп ниет кылгандыр. Эртерээк келейин. Эң биринчилерден келейин. Мына ошол жанагы будна, жанагы төөнү соёгондун курбанчылыгын соогун алайын деп бир аксакал эртерээк келишке ниет кылгандыр. Бирок келейин десе, мечиттин эшиги жабык болуп калган болсо, анда адамдарды ибадаттан, адамдарды ушундай бир сооптон тоскон болуп калабыз. Ошон үчүн Ханафи мазхабта да эмне дейт? Мечиттерди керексиз учурда зарурат болбосо култап коюштукту макрух дейт. Себеп аларды, инсандарды намаздан, ибадаттан тосуу болуп калат да. Мына ошол нерсени кылбасак жакшы болот бардыгыбызга. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисин айтат. Бул дагы Аби Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадис. Ман тавадда'a يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع ودنا فأنصت غفر ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Kaysi bir insan deydi. Cuma gününde daratın toluk kıldı. Daratın mükemmel aldı. Daratını jakşılap huşu huzu menen men hazır Allah'a ketip atam. Men Allah'a ibadatga ketip atam. Kudaydı estegeni Cuma namazına ketip atam degen oy menen jakşı bir daratın aldı. Keyin Cuma namazına geldi. Cuma'ga kelgende dagın imamды kunt koyup, imam süylep atkan uçurda, imam kutba okup atkan uçurda arkanday nerseler menen alektenbestен imamды kunt koyup uksa. Jana ошол жерде lahu, behuda, керексиз нерселер менен алектенбесе. Wa man massal hasa faqad laga. Майда таштар менен ойногондор бул керексиз нерсе менен алектенген болот дейт. Жөн эле бир алдыбызда кичине бир таш баш болсо, ошону алып аяка коюп, бияка кылып имамды укпастан, ошого көңүл буруп отурган болсо, ал дагы керексиз нерсе менен алектенген болот. Эгер ким ошондой керексиз нерсе менен алектенсе, фала жумаатала, анын жумаасынын сообу жок деди. Эмне кылат экенбиз? Жумага келген учурда ар нерсе менен алектенбей имамды кунт коюп угабыз. Айрыкча, көбүбүздө бар да, имам сүйлөп атат, телефонду чукулуп отурабыз кээ бир учурларда. Андай кылбаңыздар. Ол телефон деп айтат бул хадис деп. Жөнөкөй бир ташты алып, кулагыңыз имамда, бирок ташты кармап, аяка бияка өткөзүп атсаңыз, ошол адам дагы анын жумасынын сообу жок деди. Биз Аллахка ибадатка келгенбиз, эң чоң байланышка келгенбиз. Бул жерге келгенде имамды кунт коюп угуп олтурган болсок, мына ушунун сообу бизге берилет экен. Гуфира лаху ма байнаху ва байнал жум'a ва зияда 3 ayyam. Ушул ишти ким аткарган болсо, ошол жум'a менен кийинки жум'адагы ортосундагы күнөөлөрү анын кечирилет, андан сырткары дагы 3 күндүк күнөөлөрү кечирилет деди. Анан дагы бир нерсе, мына ошол жерде лагып кылбаса деген жерине дагы айталы, мына жерге имам немеге чыккан учурда, кутбага чыккан учурда айрыкча, ошол учурда таптакыр лагу, керексиз нерселер арам болуп эсептелинет. Ал мезгилде намаз да окубайбыз, нафил намаз да окубайбыз, каза намаз да окубайбыз, башка да кылбайбыз. Имамды кунт коюш керек да, имам кутбага чыккан учурдачы. Ол бизге важип болуп эсептелинет, милдет болуп эсептелинет. Имамды кунт коюп, ошол жерде угуштук. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадис: "Ма мин абдин ягтасил йаумал жум'a ва ялбаса ахсана ма инда ва ямасса мин дуhnihi ма кан. Thumma ya'ti al-jum'a fala yu'dhi ahadan wa la yatakhatta riqaba an-nas fayusalli ma qada Allahu lahu fa idha kharaja al-imam jalasa wa ansata illa ghufira lahu ma bayna al-jum'atayn." Kaysi bir insan cuma gününde juunup, jana cuma gününde özünün en çıraylı kiyimlerini giydi. En taza kiyimlerini. Bir çoğ adam, je bir bay adam, je bir jakşı görgөн adamыңыз келип аткан болсо, чырайлуу кийингенде эмес, andan dagı men Allah menen barlaşıp atam. Eң sүйүктүүм менен барлашып атам. Eң sүйүктүүмө башымды сеждеге койгону кетип атам деп, eң бир чырайлуу кийимдерин кийинсе. Жана ошондой эле өзүнүн алдындагы бар миск болобу, атыр болобу, жыпар жыт болобу, ошондой бир жыпар жыттарды сепсе, жагымдуу жыттарды сепсе. Андан кийин жумага келсе, жумага келгенде дагы, келип атканда дагы, келгенде дагы эч кимге за бербесе. Вала ятахатта риqaban nas, insandардын желкесинен аттап өтпөсө дейт.
Мына ошол дагы бизге эске алайлы. Келебиз, өзүбүз кечирак келебиз. Анан кийин аркадан баштайбыз дагы. Алдыга чыкканга чейин инсандарды канча адамга зыян берип, экөөнү эки жака сүрүп атып, желкелеринен аттап өтөбүз да. Ошондой кылбаса деп атат бул хадисте. Мына ошол ишти кылбай, эртерээк келип алдыңкы сапка олтургуңуз келсе, инсандар тизилип калыштан алдын эртерээк келип олтура турган болсо, анда ал инсандын күнөөлөрү кечирилет деди. Жана имам ушул жерге кутбага чыккан учурда имамды кунт коюуга турган болсо, мына ошол инсандын бүт бардык күнөөлөрү кечирилет деди. Ошон үчүн бардыгыбыз эмне кылайлы? Эрте келишке аракет кылайлы. Келгенден кийин дагы мына ошол жерде имамды кунт коюу угуп, бехуда керексиз нерселер менен алектенбештин аракетин кылайлы.